келгенде Аллаху акбар деп намазды кулакка отабыз го. Өзүңүз уга турган деңгээлде Аллаху акбарды айтсаңыз, намазыңыз бар, болбосо жок намаз. Кээ бирде ушундай бирде бизде кичине жаңылыш бар да, эстетип коюш керек тургандар. Намазга келебиз. Көбүнчө жамаат менен окуганда фарыз намаздарда. Келет дагы кулакты кагат, бирок Аллаху акбарды айтпайт. Мындай кылат да. Деп тура берет. Аллаху акбар деген жок да. Бул намаз болгон жок бунуку. Аллаху акбар биринчи Аллаху акбар бул фарыз. Ошол Аллаху акбарды өзүңүз уккандай деңгээлде айтыш керек, минимум бул. Өзүңүз уккандай деңгээлде айтыш мекене минимум. Кичине үн чыгып кетсе эчтеке эмес. Жаныңызда уккан Аллаху акбар. Мына да угуп калды. Эчтеке эмес. Өзүң укпай калсаң, анда намаз болгон жок. Мен Москвага келип турмушка чыктым. 1 жыл болду. Никебизди бир молдо үйгө келип 15-20 мүнөттө акчага окуп кеткен. 1 жылдан бери күйөөмдүн иши эч жүрүшпөйт. Берекелүү эмес акчасы. Мечитке барып никебизди жаңыласак болобу? Москвада молдолорго нике окутса болбойт деп угуп калдым. Ошол чынбы? Кандай кылсак болот? Жок, Москвада деле алхамдулилля, молда каерде болсо эле молдода. Албетте бул жерде никеңерде ошол 2 күбө бар беле? Никеде ушундай болуш керек. 2 күбө эркектен. Же болбосо 1 эркек, 2 аял. Макулбу? Күбө болуш керек. Ижаб кабул болсун. Макулбу? Ушул нерселерди болсо кайра никени жаңылткан кереги жок. Нике жаңыланбайт деле. Нике болот же болбойт, экөөнүн бирөөсү эле. Нике эскирип калыптыр, жаңылатып коелу, андай эмес. Нике же болот, же болбойт. Мен Аллахка ант ичип бир ишти таштагам. Дагы кылсам динден чыгайын деп ант ичкем. Бирок дагы ошол ишти кылып алгам. Астагфирулла. Мен эмне кылсам болот? Ал ишти таштай албай койдум. Өзү мынандай динден чыгайын, дозокко кирип кетейин деген сөздөрдү айтпаш керек да. Раз өзүң алсызсың, анда эмне кыласың? Андай сөздөр менен ант ичпей эле кой да. Бул болбойт. Намаз убакыты болуп калдыбы? Все. Сейчас пару вопросов. Баланын жуулган кийимин айга көргөзсө болбойбу? Кечинде жайса болбойт дешет үйдөгүлөр. Эч нерсе болбойт. Боло берет. Устаз сүннөт боюнча сакалды кантип коюш керек? Бир уч кыласыз, бир уч. Мына жак, ошого сакал. Беттегилерге эмес, буларды алып койсо боло берет, беттегилер. Устаз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам миск колдонгонбу? Кандай аталат аты? Пайгамбарыбыз миск колдонгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денеси өзү миск келет. Пайгамбарыбыздын денесинен Алла табигый ушундай жаратып койгон эле, миск жыттан турат эле. Даже мына мисктер чыгып эле бар. Пайгамбарыбыз уктаганда күн ысыкта, терлегенден сахабалар баягы мисктин идишине, атырдын идишине териси салып алат эле. Пайгамбардын учурашканы колунан жыт кетпейт эле. Пайгамбарыбыз кайсы көчөдөн өтүп кетсе, точно ушул көчөдөн өткөндө билинет эле. Ошондой болсо дагы атырды пайгамбарыбыз жакшы көрдү. Хуббиба илейя мин дуньякум ат-тиб ван ниса. Şu dünyangörde manga en süykümlü olgan atır menen ayal deydi. Bir rivayetlerde geledi. 3A. Atır, ayal, at. Üçünü tayarsınlar be? Miskten kaysı deydir olmasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misk, ud, zafaran koldanatır. Rivayetlerde geledi Ayşe Neviz'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey koldanatır. Жаратқан Алла Таалам барыбызга жар болсын, башыбызга бак болсын. Эки дүйнөдө Алла Таалам жүзүбүздү жарык кылсын, бир рахмат.